Бишкек жебинде анын имараттын жылуулоо иштери жүрүп, чатыры алмаштырылган. Химцехке жаңы химиялык суу тазалоочу жабдык жана жаңы менен эски цехти күтүүсүз кырдаалдан сактай турган түзүлүш коюлган. Жылуулук борборунан чыккан кара түтүнгө нааразы болгон жарандардын дооматтарынан улам баасы 50 миллион сомдук атайын 5 комплекттен турган жабдык орнотулуптур. Ошондой эле чаңды азайтыш үчүн тесттин тегерегинде жашаган жашоочуларга ыңгайлуу болушу шарт түзүү үчүн шарт түзүү максатында биз ушу телескопический установка деген эмени алдык, коюп монтаж кылынды. Быйылкы жылы ишке берилип атат. Булардын максаты көмүр конвейерден түшүп атканда асманда шамал аркылуу учпастан ушу телескоп аркылуу жердин складтын түбүнө түшүрүп топтоо болуп эсептелет да. Бул өзү топтолгон сайын датчиктери менен чогулуп жыйнала берет. Ошондо көмүр эч жака мындай учуп шамалбайт да. Азыркы кезде жылуулук электр борборунда 130 000 тонна көмүр бар. Анын 119 000 тоннасы жергиликтүү, калган 11 000 тоннасы Казакстандан алынып келинген. Кара алтынды ташып келүү графикке ылайык аткарылууда дейт адистер. Күз-кыш мезгилинин башталышында 220 000 тоннага чукул көмүр керектелет. Быйыл күз-кыш мезгилине өкмөттүн тапшырмасы боюнча биз 1 миллион 140 000 тонна көмүр камсыз кылышыбыз керек. Анын ичинен 680 000 бул кара кече көмүрү, 400 000 бул высококалорийный импорттук көмүр, жана 60 000 тонна болсо бул таш көмүрдөн келген көмүр болуш керек. Азыркы учурда ГП Кыргыз көмүрү менен бизде келишим түзүлгөн, 680 000 тонна көмүргө. Өзүбүздүн түзүлгөн график боюнча күндөрү көмүр келип атат. Алдын ала божомолдорго ылайык октябрь айында аба ырайы 10 градустан төмөн болбоор айтылууда. Ошондуктан баш калаада жылытуу мезгили ноябрь айында башталаарын ЖЭПтин директору Андрей Воропаев билдирди. Анын айтымында жылуулук борборундагы жабдыктардын дээрлик бардыгы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Эки буу казан ноябрдын башында ишке берилмекчи. Учурда Бишкек жеби кышка 90% даяр. Бирок Воропаев кылычын кайрап келе жаткан кышта ЖЭПте 2 жыл мурдагыдай техногендик кырсык болбойт деп убада берүүдөн алыс. Анткени станциянын 30% гана модернизациядан өткөн. Гарантировать полностью отсутствие каких-то Алдыда кандайдыр бир техногендик катаклизм болбойт деп айтуу кыйын. Бирок биз авария болбош үчүн болгон күч аракетибизди жасайбыз. Сиздерге белгилүү болгондой, жылуулук электр борборунун 30% гана модернизациянын алкагында жаңыртылган. Ошондуктан калган эски жабдыктар мурдагы абалында. Аларды мындан ары да иштетүүнү улантабыз. Которая будет дальше продолжать работать. Эске салсак, жылуулук борборундагы модернизациянын негизги максаты анын кубаттуулугун жогорулатуу болгон. Бирок адистердин белгилөөсүндө анын көлөмү оңдоп түзөөдөн кийин деле өзгөргөн эмес. Тибей Кытай компаниясы менен түзүлгөн келишимде жаңы блоктордун кепилдик мөөнөтү 12 ай. Ошондуктан алдыдагы 1 жыл ичинде ЖЭПти иштетүү кытайлык адистердин көзөмөлүндө ишке ашмакчы. Чынара Нурсеитова, Бегмай Жаныбекова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.